Фиджиде Уинстон тропикалык буюну келтирген чыгымдар эсептелүүдө. Ал эң жогорку 5-баскычтагы кооптуу абалга чейин көтөрүлгөн. Метеорологтордун айтуусунда бул кырсык тарыхта болуп көрбөгөндөй күчтүү болду. Бороон чапкын аралда өткөн суткада катталган. Анда шамалдын ылдамдыгы борборунда саатына 230 чакырымды түзгөн. Океандагы толкун 12 метр бийиктикке көтөрүлдү. Учурда кырсыктан 20 киши каза болгону айтылууда, бирок алардын саны дагы да өсүшү мүмкүн. Азыркы тапта алыскы аймактардагы жабыркагандар боюнча маалымат такталып жатат. Биз үйдө болчубуз. Аябай катуу шамал болду. Баары талкалана баштаганда чиркөөгө жашынганы туура келди. Өлкөдө 30 күндүк өзгөчө абал жарыяланды. Мектептер жабылып, эл аралык аба каттамдары токтотулду. Көбүнчө турак үйлөр жабыркады. Айрым аймактар бүтүндөй жок болуп кеткен. Суваш шаарында 150 үй жараксыз абалга келди. Элдерге жардам берүү үчүн тартип сакчылары жана аскер кызматкерлери тартылган. Ошондой эле атайын борборлор даярдалды.